Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен депрессиядан кантип арылабыз ошонун тегерегинде сүйлөшкүм келип атат. Анткени күнүгө эле баарыбызды депрессия деген сөздү угуп атабыз. Депрессия бул адамдын көңүлү чөгүп, үмүтү азайып, жашоого болгон кызыгуусу төмөндөй турган абал болуп эсептелинет. Мусулман да адам болгондуктан кээде мындай оор сезимдерге туш болуусу мүмкүн. Бирок ислам үмүттү жоготпоого, Аллахка таянып, жардам сурап, сабыр кылууга чакырат баардык момун мусулмандарды. Аллах Таала Шах сүрөсүнүн 5-аятында мындай деп атат: Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаинна маал усри юсро. Албетте, ар кыйынчылыктын артында жеңилчилик келет дейбиз. Мусулман депрессия учурунда намазга бекем туруш керек, дуа кылып, жакшы адамдар менен байланышта болуп, өзүн өзү пайдалуу иштерди кылууга аракеттенет. Үмүттү сактоо имандын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Урматтуу момун мусулмандар, депрессия болсоңуздар, намазга, Куранга бекем болуңуздар. Иншалла депрессиядан чыгасыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.